көрүүчүлөр, assalamu алейкум. Кадамжай жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Барыңыздар үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, сак саламат болуңуздар. Бүгүн 24 май 2023 жыл. Жаштык кинотеатрынын мына эл жыйылган жеринде бүгүн ар дайымыдай эле ишканалардын бош жумуш орундарынын вакансиясы болуп жатат. Ярмаркасы, демек жумуш ярмаркасы, иш орундары ярмаркасы. Ошону көрүүгө чакырабыз барыңыздар. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш чаранын катышуучулары. Сиздерди бүгүнкү бош жумушчулар жарманкесине кош келиңиздер. Анда эмесе биз сөздү Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат башчысы Толкун Метиновичке сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жарманкеге катышуучулары, урматтуу окуучулар, урматтуу билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү. Өзүңүздөргө белгилүү, бизде Кыргыз Республикасында социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан биздин Кадамжай районунда жылына эле ушул вакансиялар, бош жумуш орундарынын жарманкеси, ярмаркасы өтүп келет. Бүгүнкү күндө дагы ушул бардык мекеме ишканалардагы бош орундар, кызмат орундары, бош жумуш орундары тууралуу берилген, каалоочулар келип, ушул жерде кайсыл мекеме ишканада мамлекеттик, жеке бизнес чөйрөсүндөгү бош кызмат орундары боюнча маалымат алсаңыздар болот. Бул бүгүнкү иш-чара жарыя катары кетсе, бирок дайыма ушул бизди райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгында жана ошол жердеги миграция жана жумушка орноштуруу бөлүмү тарабынан бул маалыматтар жыйыны дайыма болот, келип ар бир каалоочу бул маалыматка ээ болсо болот. Биз айта турган нерсе, Кадамжай району боюнча мамлекеттик мекеме ишканаларда жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында бүгүнкү күнгө карата 60тан ашык вакансия орду бар. Ал административдик кызмат орундарына өзүңүздөр билесиздер, бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн талаптарга жооп берген талапкерлер катышып конкурс аркылуу бул кызмат орундарын ээлеп келишүүдө. Бирок ошону менен бирге Кадамжай районунун өнүгүү
программасында қаралған. Біздің райондық администрациясының басшысы әкімнің бұйрығы менен әрбір айлық өкмөттө ушул бош орундары жана жаңы жумуш орундарын толуктоо, жаңаларды пайда кылуу боюнча иш-аракеттер жүрүп жатат. Мен бүгүнкү ярмарканын ишине ийгилик каалайм. Ушул баарыбызга ушул Кадамжай районубуздун ар бир айылдык аймагында, шаарларыбызда жумуш орундары көп түзүлүшүнө тилектешпиз. Жана ушул райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы биздин эжекебиз Гүлбарчын Якубовнан баштаган коллективдин дагы ишине ийгилик каалайбыз. Кадамжай райондук социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Осмонова Гүлбарчын Якупбековнага сөз берилет. Баштагы биздин өткөрүлүп жаткан бош жумуш орундар ярмаркасынын коноктору куш келипсиздер. Ушул биздин жарманкеге бүгүнкү күндө мынакей жогоруда айтылып кеткендей мамлекеттик кызматкерлердин бир 60тан ашык, андан тышкары дагы жеке менчик ишканалардын бош орундары бул жерде сиздерге мынакей тартуулап жатабыз. 100дөн ашык бош орундар ушул жарманкеге келип өзүңүздөргө ылайык иш таап, жумуш орундарды таап кетесиздер деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга рахмат. Ушул келип катышып, ушул иш-чарада бул иш-чара такай өткөрүлүп турат биздин башкармалык тарабынан бош орундар ярмаркасы. Ойлоймун ушул жерге келген ар бир адам өзүнө ылайыктуу жумуш таап кетет деген ойдомун. Баарыбызга ийгилик. Лицейнин директору Асадов Казарбай Айдаркулович агайга сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул иш-чаранын катышуучулары. Биринчиден ушундай иш-чараны уюштурган ушул сиздин жеке коллективиңизге чоң рахмат. Ошондуктан эмне дейбиз? Биринчиден биз ушул совет аягындагы номер 72 кесиптик лицейдин жамаатынан келип ушул иш-чарага катыштырабыз. Биздин окуу жай 1974-жылы ачылып, азыркы учурга чейин бизде 10 миңден ашык улан кыздарды бүтүрүп чыгарганбыз. Ошондой эле азыркы учурда биздин окуу жайда электрогаз менен ширетүүчү, S категориясынын автоунайды тигүү жабдуулардын оператору деген кесипти үйрөтөбүз. Ошондой эле ушул иш-чара менен пайдаланып, ушундай мындай десек экен сиздерге. Иштөөчүлөргө кесип үйрөтүү үчүн ошондой эле кошумча бизде 3 айлык курстар бар. Электрогазда сварщик, тигүүчү, повар, ошондой эле водитель категория ПЦ деген кесиптерди үйрөтөбүз. Дагы мен сөзүмдүн акырында баатыңыздарды урматтуу бүгүн иш-чаранын катышуучулары күтөбүз. Ишиңиздерге ийгилик, ошондой эле сиздердин жалпы жамаатыңыздарга тынчтык аман. Номер 33 кесиптин лицейнин директору Козбаев Мамат Турайым Жакуповичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Биз 33 кесиптик лицей бүгүнкү бош орундар боюнча жана кесиптерди даярдоо боюнча жарманкелерге катышып отурабыз. Мен бул жерде урматтуу ата-энелер, окуу бүтүрүүчүлөргө айтып өткүм келет. Биздин окуу жайыбызда кыска мөөнөттүү окуучулар окутуу кесиптер боюнча электросварщик, электромонтер, жеке компьютер, DSLR компьютер деп коет. Ошол жана тигүүчү 3 айлык кыска мөөнөттө ошолорго даярдайбыз. Ал эми былтыркы 21-22 окуу жылдан бери 3 жылдык окуу мөөнөтү 9-класстын базасы боюнча 2 жылдык болуп калды. 2 жылда баягы мектеп менен билле 9 бүтүп кирген болсо, өзү классташтар менен билле бүтөт. Аларга толук маалымат менен кагазда беребиз. Кандай стипендиясы, жатакана, тамак ашы боюнча. Андан сырткары 10 айлык окуу мөөнөттөрү бар. Тигүүчү жана ширетүүчү, С категориясындагы автомобиль айдоочу. Наркы 2 жылдыктарыбыз болсо, электр менен ширетүүчү, С категориясындагы автомобиль айдоочу кошумча аттестат алат. Ошондой эле электромонтер дагы С категориясындагы автомобиль айдоочу жана аттестат алат кошумча. Үчүнчүсү фермер, тракторист жана автомобиль айдоочу кошумча аттестат алат. Бул өзүнүн классташтары менен билле эле былтырдан бери 2 жылдык мөөнөткө кыскарып, ушундай мөөнөт менен бүтө турган болуп калды.
ушул жаңылык былтырдан берги 2021-22 окуу жылдан бери өзгөрүүлөр боюнча силерге маалыматтар берип коеюн деп калдым. Бардыгыңыздарга, бүгүнкү катышуучуларга рахмат, чакыргандыгыңыздар үчүн силерге дагы рахмат. Биз мына иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмү менен социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмү менен тыгыз байланышта иштеп келатабыз. Азыркы учурда дагы биз кыска мөөнөттүү автомобиль айдоо 3,5 айлык мөөнөттү окутуп жатабыз. Буга чейин электришретүүчү жана электромонтер 2 тайпаны бүтүрдүк. Карыдыбы Масалиев айыл өкмөтүнөн бүгүнкү күндө айдоочуларды ошол Кадамжай району боюнча окутуп жатабыз. Кыска мөөнөттүү тыгыз байланышта иштеп келебиз. Биз бардыгыңыздарды ушул биздин окуу жайга барып жана түшүндүрүп, ата-энеңерге, агайыңерге, эжеңерге маалымдап коюшуңарды өтүнүп кетебиз. Көпчүлүктө маалымат жетпейт экен. Биз мугалимдер жана жамаатыбыз Кадамжай району боюнча 80ден ашык мектеп болсо 55ге жетишебиз. Жакында ачык эшик өткөрдүк. Кыска күн неме болуп калганга азыраак адамдар катышпады, бирок жылда бул бизге традицияга айланган. Ушул ачык эшикти өткөрүп турабыз. Ачык эшикке дагы барып, андан бир көргө деген темада бир ачык эшикти уюштуруп, экскурсия уюштуруп, бардык ошол өзүбүздүн база менен тааныштырдык. Ошондо ачык эшиктерге катышкыла, бүгүнкү иш-чараларга катышып турсаңар, бар жокто маалымат аласыңар. Саламатта болуңуздар. Анда эмесе номер 72 кесиптик лицейдин окуучуларынын атынан сиздерге кыргыз тили тактоонун. Анда эмесе бүгүнкү жарманкенин биринчи бөлүгү бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Экинчи бөлүгү экскурсия. Ушул биздин мынакей уюштурган жарманкеге келген атуулдар, окуучулар силер мынакей келип, ушул эки кесиптик лицейдин жасап аткан сиздерге окшоп окуп, ушул жерде студент болуп окуп аткан балдар кыздардын жасаган эмгектерин көрүп, таанышып,
ушул жерде мына көрсөңүздөр болот баарыңыздар. Анан бул жакта мынакей столдордо ошол бош жумуш орундардын тизмелери бар. Каалоочулар баардыгыңыздар өтүп, ошол жерден тизмелерди көрүп, өзүңүздөргө ылайыктуу жумуш табасыздар деген ойдомун. Рахмат баарыңыздарга. Мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген жаран, майыптуулугу бар жаран, бул дегени бул адам катардан чыкты, жосо бул инвалид болду, ишке жараксыз деген сөз эмес. Майыптуулугу бар жарандагы, соо жарандагы Кыргыз Республикасынын мыйзамына алда тең укуктуу болот. Мисалы үчүн мен майыптуулугум бар, мен эми инвалид болуп калдым. Мен ешкімге керегім жоқ деген сөз бұл тура сөз емес. Мүмкін болушуча, мисалы үчүн ошол майыптуулугу бар, бирок ошол майыптуулугу бар жаранды дагы мамлекетке кандайдыр бир салым кошушка акыл бар, укугу бар. Ошол адамчы. Бул майып деген, майып болуп калды дегени бул адам катарынан чыкты деген эмес. Мына мен өзүм эле практика кылам. Менин бит путум жок. Бирок мен өзүмдү инвалид деп эсептебейм. Мен дагы мамлекетиме кандайдыр, мамлекетимде өнүгүшүгө, мекенимде өнүгүшүгө кандайдыр бир салым кошкум келет. Мен дагычы. Мына иштеп атам. Мисалы мына азыр иш менен камсыздуулукка көмөктөшүү бөлүмүндө ошол майыптуулугу бар жарандарды коомго тартуу боюнча адисмин ошол жерде. Консультант Германиянын Жайзет деген уюмунун Кадамжайдагы консультанты. Ondan тышкары, мисалы үчүн Кадамжай район боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды укугун коргоо боюнча куратормун. Мисалы үчүн бир жерге барсаңыздар, укугуңуздар бузулуп атабы? Бирөө сиздердин укугуңуздар төөлүп атат. Сразу кайрылыңыздар мага. Мен өзүм чечем ошону. Сизде азыр бере турган сурооңуз бар акча, суроо бериң. Бердим, суроо аякта сүйлөшөбүз деди. Азыр айтып атат, ушундай эмем бар деп, группага чыкканга мүмкүнчүлүгүм жок деп атат. Мага барың, кайрылып, мен сизге колумдан келгенче жардам берем. Сизди группага чыгарганга дагы, сизди бир иш менен камсыз кылганга дагы жардам берем. Колумдан келген жардамды 100%. Акамыздын 4 баласы бар, өздөрү ашпайт. Мен балдарым Эми ар кимдин үйдөгү турмуш тиричилиги өз үчүн да. Адам мисалы үчүн бирөөгө ишенбестен, адам өзүгө ишениш керек. Бул пенсияны мамлекет эмне үчүн берет? Пенсияны мамлекет сиздин ошо дары-дармегиңиз деген группада болсоңуз, дары-дармек сиздин леченияңыз үчүн берет. Сиз ондан тышкары өзүңүз аракет кылып, кошумча дарамат табышыңыз керек. Өзүңүздүн келечегиңизди өзүңүз келиңиздер, кайрылыңыздар, сиздерге ылайык жумуш болсо, мен ушул жерден ошол ишкана менен сүйлөшүп, сиздерди жөнөткүм бар. Бизде мисалы үчүн мыйзамда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумушка алуу боюнча любой ишканада 5% квота бар. Ошол квотанын негизинде дагы сиздерди ошол жумушка жөнөткөнгө эмебиз бар. Кайрылыңыздар келип, үйдө эле жата бербеңиздер. Мисалы пенсияны берип атат мамлекет. Деп эле жата бербеңиздер. Аракет кылыңыздар. Кошумча кирешип. Урматтуу районубуздун жашоочулары, ушул өзүңүздөр көрүп турган иш орундарга байланышып, өзүңүздөргө иш орун тапсаңыздар болчу да экен. Sizler kandagı 72 yaşındanbı? Kандай окууларга сунуп жатасыз, окуучулар? Ошон тигүүчүлүккө отабыз. Бизде колон өрүбүз, тигүүчүбүз
kızlardı kırıkları tigişet, kiyimlerdi tigişet. Hazır aldım 3 yıllığa da hazır sınıf болып kaldım. Oşol mektep programmasını attestat berip, diplom berip, oyunçta berip, ballarga bolsa sojit ili neme alышат балдар. Oşol Aydoçuluk. Aydoçuluk. Buna kızlarınız çıkan da Kızlarını çıkıtıyorlar. Bu жерде балдар да окуп, балдар ошолор жасашкан. Al liseye verilir ya okçu koluna verilir. Bak liseye. Liseye aldım materiallar aldım cesalarını. Aslında caz koyuyoruz. Урматтуу көрүүчүлөр, мынушу сиздер көрүп турган буюм тайымдар Кадамжай районуна караштуу Айрыбай айылында жайгашкан номер 30 кесиптик лицейдин окуучулары жана мугалимдер тарабынан практикалык негизде жасалган буюмдар экен. Биз азыр ушул буюмдардын жасалгалоосу тууралуу кенен маалымат алуу үчүн номер 33 кесиптик лицейдин директорунун орунбасары Козубаев Мамат Ибраим агайды жана эмгек жамаатыны Assalamu alaikum агай. Саламатсызбы. Сиз өзүңүздүн жамаатыңыз тууралуу, сиздин өзү кесиптеңиз тууралуу маалымат бериңиз качараак. 33 кесиптик лицейде мынау өз колдору менен жасалган азыр тигүүчү, оны электросчик, электромонтер, фермерлер, электрлор өздөрү колдору менен жасалып, бүгүнкү уставкага алып келип атабыз. Калганын мындай өзү устаттары түшүндүрбөсө керек, бирок мен дагы азыр айтып берейин. Kartasını çağıldırıp yüz kollarından hesap yani de üstüne getirdiğinde sağlamını yazıp koyalım. Bu tüyücüler olsa bu giyimlerde köynekleri yüz kollarından tigişken boşanma öyle bunlar güzel gülleri koymayı istakalarda gülleri koymayı pastakalarda büyük gözleri. Bularda bardığını okuyucular ağaylarымен birge жасаганда, birge okuyanlar. O sivasitler yüz kollarından hesap bana göre hazırda bizim yarmarka da 5 yıllık жасаган дегени onu алып кетти. Gün koymaydı жасаган, gün koymayга kartar çıkıp өзүнчө бүгүнкү күндө арзаныраак, казандаркыдан арзан кылып беришип, азыркы күндө жаңа алып кетишти, ошолорду арзаныраак кылып беришти. Бул жерде өз колдору менен мына жасаган фермерлер жасаган күндөрү жасаганда бүт аткот темирлерден темир жок, почти пластмастан жасап үйгө коюп койгонго. Ошондой эле мындай gün koymaylарды жакшы үйгө, ишканаларга койгонго жасап, ыңгайлуу кылып, ушундай жасашып, өздөрүнүн колдору менен 2 жыл мөөнөт менен, 3 жыл мөөнөт менен окуган ширетүүчүлөр жасаган, ошондой эле фермерлер дагы бар, 2 жыл мөөнөт менен, 3 жыл мөөнөт менен окуган фермерлерибиз өздөрүнүн гүлдөрүн жасаган жана gün koygучтар жасашат. Fermerler köpünçe özlerini hazır eksperimentlerine uçasığı jana bir neme tepli sağlar ошолордо иштешет. Бөлүнгөн участоктордо түрдүү эгиндердин эгишип, канча күндө бышат, канча күнү картошкалардын сортторун, көчөттөрдүн сортторун эгип көрсөтүшкөн. Ошол жерде аз болсо дагы ошол эгип көрсөткөн көчөттөрү жаңы өстүрүлүп, азыр биринчи помидор көчөттөрүнө эгип элдерге тартуулады. Сиздерде окуу менен бирге биротоло практикасы кошо болот экен да, фирма. Сиз айткандай ошону эгип үйрөнүү менен өзүнүн практикасын ашырышат. Тажрыйбасын ашырышат. Ушул окууну бүткөндө ушул кесиптин ээлери болуп чыгып кеткенге даяр да. Башка ишканаларда барып иштегенге даяр болуп практикада жүрүп келишет. Биз быйылкы жылда Бишкекте практикада тигүүчү кыздарыбыз болуп келди. 3 кызыбызга ошол иштеген жеринен грамота келди. Грамотаны бердик, көпчүлүк арасында тапшырдык. Ошол бул жерде бизде жобо боюнча практикада өзү негизи 10% бала калыш керек. Жакшы иштеген үчүн ишкананын
айтуу ишкананын жетекчисинин айтуу боюнча анан ишкананын жетекчисинин талабы боюнча баягы квалификация берүү сыноолору да бир разряд кошуп беришке акысы бар. Ошондой жолдорун пайдаланмай көрүшүп биздин кыздарыбыз, балдарыбыз бардыгы азыр жакшы өтүп кетишмек. Сизге чоң рахмат. Азыр ошол тигүүчү, үйрөтүүчү эжеге сөз берели дагы. Кеңири маалымат алайлы, кыздарга түшүндүрүп бериңиз. Рахмат. Булар турмушка чыкканга чейинги кыздар кийүүчү. Кызым таспай турам. Анан турмушка чыкканда булар шөкүлү, кеп такыя кийишет. Анан орто жашта, улуу жаштагы апаларга элечек баш кийим кийгизилген. Элечегибиз негизинен көчмөн калкка байланыштуу болгондуктан ар кайсы жерлерде көчкөндө алар турмушта төрөгөн учурдагы ошол элечегибиздин эң узуну 40 метр, анан азы 10 метрден болгон. Ошол элечегибиздин кездемесине төрөлгөн умуртайга кийим кечени өзү бучуп даяр тигип, анан сууктан да ыстыктан да сактай турган материалдарды пайдаланышкан. Бул биздин 193 тайпанын кыздары тиккен. Бул ар бир кыздарыбыз өндүрүштүк окууларда ушул кийимдерди тигишет. Бул улуттук ол балдардын кийими. Бул испан элине караштуу улуттук кийимдер. Кыздардыкы ар бир кыргыз кийимдерини улуттук кийимдерибизди ар кандай цветтеги фасондордо тигишет. Муну ар бир кыздарыбыз өздөрүнүн Эжеке, сиз өзүңүз тааныштырып, анан ушул кайсы шарттар менен окуучу кыздарды аласыздар, кайсы документтер керек, эмнеге даярданысын, ошону айтып өтсөңүз, окуучуларга биротоло билип алышат. Мен Исмаилова Айнура с рождениона болгом, номер 33 кесиптик лицейде тигүү жабдууларынын оператору жана тигүүчү тайпасында устаттык кылам. Бизге негизинен 11 класста бүтүп барган окуучулар окууга чакырылат. Алар тигүү жабдууларынын оператору жана тигүүчү кесиби менен бирге жеңил машина айдоочу кесибинен да кошуп алышат. Тигүүчүгө кошуп права дагы алабы? Айдоочулук күбөлүк. Эгер кааласа, ал контракт негизинде. Ушул окуунун арасында ушул кесиптерди кошуп бүтүп алышат. Алыстан баргандарга жатакана каратылган. Негизинен кыздарыбыз жакшы иштегенден, жакшы окуганда Бишкекке чейин, Москвага чейин барып практика кылып келишет. Кайсы документтер менен багыш керек? Өздөрү жол айтат да. Документтерди тизмесин бересиздер да. Ушул башка окуу жайларга керектүү болгон документтер биздерде да керек болот. Ошол 3-4 сүрөт, жашаган жеринин справка, мед справкалар керектелет. Мына кыздарыңыз колдон чыккан экен да. Ооба, буларды ар бир кыздарыбыз 10 айда бүтүп ушул дипломдук иштери ар бир окуучу өзүнүн бир дипломдук ишини тигип ушинтип тапшырып кетет лицейге. Жакшы экен. Өтө сонун жакшырып. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Кыса тормуздап, муздат аябайт. Üçte gül koyuyorsun. Valla bir asfaltlardan жасалған. Gül koymaydı abi. Саламатсыз агай? Саламатчылык. Сиз өзүңүз тааныштырың? Мен Точиев Абдыганы, номер 33 кесип лицейде, Арыбаз айылындагы. Мунабу өзгөчө буюм экен, ушуну түшүндүрүп берсеңиз, эмне бул? Очок. Бул экскурсия үчүн жасалган. Мына жерден крышкасы ачылат, бирден отун салабыз. Бул жактан жалын чыгат. Бете чай кайнатса болот, тамак пиширсе болот. Мына жактан күлү түшөт, ичинде сеткасы бар. Отундар түшүп кетпеш үчүн сетка коюлган ичиге. Тамак пишириш үчүн бул экскурсия үчүн өтө ыңгайлуу экен, Бул мына жерден отун кайра отун салбай бир эле салып койсо өзү күйөрөт экен да. Күйөрөт. Салып толтуруп койсоңуз, кийин азайганда дагы салып кете бересиз. Бул экскурсия бап экен, өтө сиз айткандай туура. Өтө сонун экен. Биздин Кыргызстан бу жерде балдар жасашкан, облустарды жанат. Өзүнчө өтө жандыр көчүргөнгө люстра жерден жандырат. Түрлөрү балдар өздөрү фантазиясы менен кылышкан.
мындай жыгыштардан жасашкан. Бул жерде монтаж, үйдүн монтажы, розетка бир үйдө, включатель, өчүр жандыргыч, маятта распашный коробка деп коет, улайт бардыгын. Маятта патрон лампочка. Бул жерде 2 комната десем болор, 2 комнатага ыңгайлашкан. Бул баягы электрде окуган балдарыңыз жасаган да? Окуган балдар, Муну мага жакты агай, бир кайсы бир офиске мындай жасап, заказга жаса берсеңиздер болот экен. Жакшы экен. Кире беришиге өтө мындай көрктүү көрүнөт экен. Жөн лампочканы илип койгондон көрү мында көрк болот да. Балдардын фантазиясы менен жасалган. Өтө саанылып атыр. Электрик балдар дагы өздөрүнүн фантазиясы менен ушундай машиналарды жасашат, көрдүңүздөр. Өздөрү ойлоп таап, жасап, Бул жактан башкарат деп азыр, Башкарат, башкарат. Анан мындай дом болгон болсо үйгө айта трансформатор болот, вентилятор болот, көрдүңүз? Иштейт. Мынанда үйдүн бири үй жанат, бири де мындай прожектор жанат. Балдар ашып жандырып. Азыр жарыкка көрүнбөсө керек. Ичиде дагы бар. Жанат. Өздөрү ушинтип фантазия кылып жасашып курашат. Мына өтө МТС трактор өтө сонун экен. Siz özünüz жасадыңыз ушуну? Айтып бериң. Кандай деталдар колдондуңуз, нелерди колдондуңуз? Буга эме мындай пультовый машиналардан чыккан мотор, анан ошол мотор менен пультовый машинанын пульту бузулуп калган. Демек жана бузулуп калган эски машинелерден кураштырдыңыз, Кураштырып, тыштары өздөрү картондон деле жасашып, краскалап жасашкан. Мына болондорго көрүңүз, каттык жыгачтан болон кылып. Жана Бишкек аркагай дегенде эме жанат ма? Аркага санал жанат. Задний свет жанат экен. Муну башкарууңуз мага жакты да, жакын кылыңыз да. Бул жанагы болгарканын шурпайбердин немеси экен, баягы колдонуу, аркага алдыга кылгычы. Өтө сонун экен, жакшы. Мына ушу баланын фантазиясы. Айтың. Бул баягы шурпайбердин включатель. Бул аркага, алдыга кат. Бул коробкадан болгон. Коробкан бар. Картонный да. Картон. Буну баягы краскалап, ичинде баягы мотору бар, үйдүн мотору. Арка болот тартат. Бул баягы шурпайбердин зымдары. Электромонтаж эле зымдар экен. Сиңиздерге ийгилик. Канчанчы курс окуп калдыңыздар? Жаңы эле кирип ушуну, сонун экен. Саламат болуңуз, ийгилик силерге. Өзүңүз тааныштырың. Айырбаз айылындагы тургунумун. Исажанов Азизбек Мустафаевич. 84-жылдан бeri öldürüş oğlu ustad болып иштейм лицейде. Сварщик, электрик, бардык кесиптер боюнча окутам. Азыр машы бите гүл коймобузду айтсам, бүт отходтордон жасалган булар. Ана мисалы үчүн 20 баягы отопление кылган турбалар. Пластик турба. Пластик турбалар. Мала правда көчөдө жаткан баклашкалар. Боеп койгонбуз. Ана астагы турба канализациянын пластмасса турбасы. Ona çok baklashka 1,5 barını bayağı jamavay bilen jamab buni ko'tarsa bo'ladi, jig'ilbay, mantiqcha ishlasa bo'ladi. Shamolga da turishliq beradi ekan. Shamolda ham ishlasa bo'ladi, amalsiz turadi. Buni o'quvchilaringiz o'zi jasasi, siz o'zingizlar fantaziya qilib, hozir. Gul qo'ymalarda shunday. Ağa o'zingizni tanishtiring. Men Amirov Abdulla Mafstarovich 33-litseyde LGS elektrik jana gaz menen işletүүчүлөрдүн өндүрүштү окуутун устатымын. Морeki биздин Баткен облусунда популяр болуп Айгүлүнүн макетин жасашты балдар. Темир мынауеки жөнөкөй листен ошол жалбырактары. Жол Айгүлүнүн макети бул. Балдардын фантазиясы менен жасалган. Ширетүүлөр, Электр жана газ менен ширетүүчү. Ушун бүгүн выставкага келген жерибиз. Жыларга кайрылууңуз. Эми сизге окууга барат да. Ооба. Кайрылып өтүңүз. Мен биринчиден айтайын дегеним быйылкы бүтүрүүчүлөргө, мектептин окуучуларына бизге келип билим алгыла, бизден келип өнөргө үйрөнгүлө устаттардан. Электр жана газ менен ширетүүчү дүйнөдө эң популярлуу
эме кесип болуп атат. Жалпы бүтүрүүчүлөрдү мен окууга чакырам 30-лицейге. Келип билим алгыла. Урматтуу көрүүчүлөр, мына көрүп атасыздар, аркабызда менин артымда турган бул номер 33 мына Марказ айылында жайгашкан Украинанын өндүрүш проекталары. Эң кызыгы мен ушул училище бүтүрүүчүсүмүн. 42 жашымда сварка электроширетүүчү кесибини алып, ушул жерден диплом алдым. Агайым Назым жана Мамат Ибраим агай, Абдыразак сабак берген. Баарыңыздарды чакырам, өтө сонун, өтө шарттары жакшы каралган. Кызым дагы бул жерде жанагы тигүү кесибини бүтүрүп, азыр кыздагы эң алдыңкы тигүүчү фабрикада иштеп жатат. Сиздерди ушул учага, окуу жайга чакырып каламын. Келиңиздер. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей Совет айылындагы дейт, бул биздин Рудниккан деп коебуз мурда. Мына Кыргыз кыштактан Умайенеден өтүп туруп, жолдон Умайенеге жетпей туруп, сол жака бурулуп кирип кеткендеги эң тарыхый, өзүнчө тарыхка бай байыркы айылдардын бири. Рудниккан деп коебуз. Демеги ол жерде бир мурда Советтер Союзу учурунда рууда өндүргөн, кен байлыкты өндүргөн Коргошун кен чыгып турган жер. Ошол жерде номер 72 кесиптик лицей окуу жайы бар. Мынау көрүп турган боз үйдү бүтүндөй ошол окуучулар өзү кол менен жасалган экен. Эми баягы ширетүүчүлөр каркасыны жана темирин жасап берген болсо, калганын чебер кыздар ошол эжейлери өздөрү жасаган экен. Азыр ичиде отурган мына жерде отурушат экен. Саламатсыздарбы эжекей? Ишиңиздерге ийгилик. Өтө сонун жасапсыздар да. Ушунун жасалгасы, мынабу сиздер кандай иш алып барасыздар? Окуу жайда кандай, кайсы окуучулар кантип барыш керек, кайсы документтер, ошолор бүт сүйлөп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен өндүрүштүк устат болуп иштейм, Акматова Назгүл, ошо 72 кесип лицейде иштейм. Биз 9 класстын бүтүрүүчүнүн базасынан алабыз окуучуларды. Тигүүчүлүк кыздарга, балдарга сварка и шопурчулук правасын беребиз. Биз основной кыздарыбыз мындай көйнөктөрдү тигишет, кыргыз көйнөк, ар кандай көйнөктөрдү тигишет. Мисалы мына военный форманы тигишкен кыздарыбыз, ошо кыздарыбыздын кол өнөрчүлүктөрү. Ушу боз үйдү дагы кыздарыбыз өздөрү тигишкен. Сваркасыны балдарыбыз жасашкан. Сонун жасалыптыр. Өтө сонун жасалыптыр. Кызым, сиз да ошол жерде окуйсузбу? Өзүңүз тааныштырың. Мен Рошан кызы Альбина, 72 кесип лицейинин окуучусу боломун. Ал жерде өтө сонун үйрөтүшөт. Балдарга сварщик и права, кыздарга тигүүчү. Ал жерге барганга окуучулар өкүнбөйт. Сиз канчанчы курс? Мен 2-нчи курсмун. Мындай жакшы каралганбы? Жатак жайлары, шарттары каралганбы? Шарттары жакшы, окуган жерибиз жакшы. Мугалимдер дагы өтө сонун түшүндүрөт сабактардан. Сиз кайсы кесипте окуйсуз? Мен тигүүчү. Муналар сиздер тикенсиздер да? Өзүбүз тикенбиз. Өтө сонун экен, Сиз дагы ушундайбы, кызым? Кыяметтин кызы Айсерек, номер 72 кесип лицейинин 2-нчи курсунда окуйм. Бизге ушул мастерлер бардык кол өнөрчүлүктөр болот, ушуларды өзүбүз тикенбиз. Азыркы учурда көйнөктөрдүн баарын тигип, боз үйлөрдүн дагы материалдарын өзүбүз тигип. Колуңуздар жөндөм келип калдыбы? Мугалимдер, окуучулар жакшы үйрөтөт экен? Жакшы үйрөтүшөт. Быйылкы бүтүп аткан сиңдилериңиздерге кандай сөздү айтат деңиздер? Келип ушул лицейде окууга бардык, кесиптерди жакшы үйрөтүшөт. Бардык шарттары бар, жатаканасы менен. Эжеке сөз айтыңыз. Ичине маалымат берип коеюн лицей жөнүндө. Лицейибиз бесплатный, мамлекет каржылайт. Акысыз. Жатаканаларыбыз бар, тамак аш берилет 3 маал, мончобуз бар. Бир аптада бир жолу кыздарга, бир күн бир жолу балдарга жагылат. Айтарым. Китепканаларыбыз бар. Мен байкашымдан сиздердин мынабу окуу жайыңыздардын тарыхы өтө бай да. Мурдакы Союз учурундан эң биринчи ачылган окуу жайлардын биринде, ушундай. Ишиңиздерге ийгилик, саламат болуңуздар. Рахмат.
Өтө сонун жакшы жасап да көрбөйсүздөр. Мына бардыгын ушул окуучулар өзү. Эми бул жерде бардык окуучу келбеген, бирок карасаңыздар өтө сонун жакшы экен. Мен дагы сунуштайм, сиздер дагы ушул жерге келиңиздер. Эжеке, окуучулар сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум агай. Сиз өзүңүз тааныштырың? Мен Арап Миразиз. Совет айылынын тургуну, 72 кесиптик лицейде мастер болуп иштейм. Сварка жөнүндө балдарды үйрөтөбүз. Электроширетүүчүбү, электрогаз ширеттүүчү. Ошолорду сиз балдарга, окуучуларга сабак берип үйрөтөсүз да. Уну буюмдар окуучуларыңыз колдон чыккан окшойт. Айта бериңиз. Мынау масляный печка. Отработка менен иштөөчү печка. Карамай менен. Балдар өзү жасайт да мында. Балдар өзү жасайт, ооба. Заказ болсо ала беребиз. Жакшы. Мынау гүл койгучтар. Бул кирпич чыгара турган. Мына калып экен, Мына калып. Кыш куйганга. Бул дарвазалар, макеттери. Колу үйрөнсүн деп ошондой дарвазаларды, макеттерин жасап үйрөнүптүр, балдар? Ооба. Жакшы экен. Мынакей, мына да жакшы экен. Жаш балдарга мындай кичине жел бешик. Бөбөктөргө. Көптөн бери иштейсиз агай? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды, өтө жакшы да. Ошол окуу жайыңыздар тууралуу маалымат берсеңиз. Биз 72 кесиптик лицейде ушу балдарга ширетүүчү жана айдоочу көбөлүктөрдү мен кылып беребиз. Кыздарга жана тигүүчү оператор болуп чыгышат. Жакшы экен. Ишиңиздерге ийгилик агай, саламат болуңуздар. Мынакей көрбөйсүздөр, өтө сонун колдо жасалыптыр бардыгы. Ошол окуучулардын колуна ошо үйрөнгөнчө эле бир жолу практика кылып жасаган экен. Мынакей. Аппликацияларды жасаптырлар мындай. Бир үй бүлөгө толук мейман келгендеги сөрүсү, отурганы зерикпей ушундай подушкалар менен жасап чыгышыптыр. Көрбөйсүздөр, макет. Бешикти да жасап коюштур. Андылы бул буюмдарды болсо окуучулар өз колдору менен колдорунун жөндөрүн ашыруу үчүн ушинтип жасап чыгыптыр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушинтип бүгүнгү эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын жана акимияттын жетекчилиги астында уюштурулган бош орундардын вакансиясы жана кесиптик лицейлердин ярмаркасы соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Барыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынчтык амандык, ийгилик. Саламатта болуңуздар.